Урматтуу мусулман бир тууган, биз азыр Мекке шаарындагы мусуласы жайгашкан, мусулмандардын кыбласы болгон Кааба жайгашкан. Бул мечиттин артыкчылыгы ар бир мусулманга белгилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул мечиттеги Ал-Масжидил Харамда окулган намаздын канчалык артыкчылыктарга ээ экендигин өзүнүн хадисинде баяндаган. Ошол хадисинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Хадиси имам Ахмад рахимахуллахнын муснадында жана Ибн Мажа рахимахуллахнын сунанында келет. Бул хадистин негизи асылы Бухариде жана Муслимде дагы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва салатун фил масжидил харам афдалу мин 100,000 салатин фима сиваху." Биринчи хадистин башында пайгамбарыбыз өзүнүн мечитинде Ал-Масжиди Набавийде, Мединадагы Масжиди Набавийде окулган намаздын артыкчылыгын баяндап туруп, андан кийин азыркы биз окуган хадисин айтат. Эмне дейт? Ал-Масжидил Харамдагы Кааба жайгашкан Ал-Масжидил Харамдагы окулган бир эле намаз, 100,000 намаздан дагы абзелирээк деген. 100,000 намазга дагы тете деп чектелген жок. Афдал деп атат. Абзелирээк, жакшыраак деп айтып атат. 100,000 намаздан дагы. Башка мечиттерде окулган 100,000 намаздан дагы эмне артыгыраак, абзелирээк деп айтып атат. Аллаху акбар. Не деген сооп? Бир эле намаз эгерде окуган болсоңуз, элестетиңиз урматтуу мусулман бир тууган. Бул айтканга тилге жеңил, тил менен айтып коюу жеңил. Бирок эгерде эртең биз кыямат күнү ушул соопту бир эле намаздын 100,000 намаздан дагы жакшыраак болгондугун көзүбүз менен көрүп турганда чоң улуу сооп. Бир эле намаз, бир намазыңыз 100,000 намаздан дагы артыгыраак болуп турган болсо, 100,000 намаздан дагы абзел болуп турган болсо, ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, кимге Аллах субханаху ва таала ушул Каабага келип, ушул умра ибадатына болсун, же болбосо ажылык ибадатына келүү жеңилдетилип, ушул жерге келүү мүмкүнчүлүгү табылып турган болсо, ал адам бул Масжидил Харамдагы вакыттарын, бул жердеги вакыттарын текке кетирбестен ар түрдүү ибадаттар менен алектенип, пайдаланып калуу керек. Өзгөчө азыркы хадисте айтылып атат, бир эле намаз, урматтуу мусулман бир тууган, 100,000 намаздан дагы абзелирээк деп атат. Аллах субханаху ва таала баарыбызга жардам берген болсун.